Дайыма сиздин тилиңизде бир дуа болуш керек. Ушул дуа Алланын астындагы биринчи Алланын буйруктарын так өтөөгө, пендечилик милдетти өтөөгө, анан жер бетиндеги ар бирибиздин өзүбүздүн бөлүнгөн рызкынын себебин так өтөөгө себеп болот ал дуа. Кайсы? Ла хаула ва ла куввата илля билля. Ла хаула. Мухтасару таргиб ва тархиб деген китап бар, Ибн Хаджар Асқалани, Имам Мунзири деген чоң алымдын 4 томдук китебин 2 том кылып кыскарткан. Чоң ата өзүмдүн устаз, чубак устаз тараптан да жекеде менин устазым болот, Заид Багдаш устаз. Ошо киши эмгек кылган айтат, хадис келет. Ла хаула ва ла куввата илля билля деген дуа канча деген балампай ооруга шифа болот дейт. Оору эки түрлүү болот, конкреттүү көзгө көрүнбөгөн абстрактуу маанавый оору болот. Көзгө көрүнгөн ооруга дагы, көзгө көрүнбөгөн илдетке, дартка дава болот. Ошон үчүн туугандар, ла хаула ва ла куввата илля билля дуасын дайыма көп айтып жүрүшүбүз керек. Дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сүннөтүндө бүтүндөй кутулуш бар. Элестетсеңиз ушул сөзгө. Ошон үчүн дин мээнети, дааватка биз муктажбыз туугандар. Муну туура түшүнүш керек, мамлекет башчысынан тетигиге чейин дагы, кичинекейге чейин, мектеп директоруна чейин дагы.